Бул күндө орун алган өзөктүү окуя кабарлар жаңылыктар маалымат программасында саламатсыздарбы. Алгач кабарлардан кыскача. Бүгүндөн тарта Россияда статусун аныктабаган чет элдиктер, анын ичинде кыргызстандыктарда өлкөдөн чыгарылып, алардын кайра кирүүсүнө тыюу салынат. Кыргыз айылы улуттук оюндар менен коштолгон Алымбек Татканын 225 жылдык мааракеси Алай жергесинде өтүп жатат. Бишкекте тыгын азайды деген жетекчини депутат зекиди. Садыр Жапаров Токмокто Ислам академиясы ачылаарын айтты. Эми ушул жана башка маалыматтардан алдыда кененирээк кабардар кылып, студияда мен Азамат Быйытов. Мындан 11 жыл мурдагы окуяда адам өлтүрүүгө шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан билдиришти. Маалыматта 2014 жылдын 13 ноябрында Сокулук районунун Нижно-Восточный айылында 2 адамдын ортосунда чыр чыкканы айтылат. Жаран акча салган капчыгын жоготуп алып, башка жарандан көргөн. Күнөөнү мойнуна алдырам деп уруп сабап кыйнаган. Жыйынтыгында каза болуп калганы белгиленген. Жабырлануучунун жакындары өлүмдүн себебин билсе дагы кылмышты жашырып, тийиштүү органдарга кайрылбастан маркумду жерге беришкен. Жарандын өлүмүн күбөлөндүргөн жасалма документ алышып, себеби катары жүрөк кан тамыр оорусун жаздырышкан деп айтылат кабарда. Чүй облустук милициясынын кызматкерлери жабырлануучу маркумдун атына жазылган жасалма документти иликтөөнүн натыйжасында анын киши колдуу болгонун аныкташкан. Ушул жылдын 6 августунда сөөк кайра казылып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Анын корутундусуна ылайык кыйнап өлтүрүүнүн белгилери бар экени белгиленген. Аталган факт боюнча адам өлтүрүү беренеси менен иш козголуп, соттун чечими менен шектүү тергөө абагына киргизилген. Иликтөө уланып жатканы жана кылмышка катышы бар башка адамдардын аракетине да укуктук баа берилери кошумчаланды. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, сентябрь айынын башында Ош облусунун тургуну милицияга кайрылып, мамлекеттик кызматкер ага карата сексуалдык мүнөздөгү ыдык көрсөтүп жатканын билдирген. Арызда 28 жаштагы жабырлануучу шектүү ага материалдык жардам көрсөтүү убадасы менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлап, уятсыз сүрөттөрдү жана видеолорду жөнөткөнүн айтып берген. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 156 беренеси менен кылмыш иши козголуп, райондук мамлекеттик администрациянын башчысынын орун басары кызматында иштеген 38 жаштагы жаран кармалды. Соттун чечими менен ал камакка алынып, учурда тергөө иштери уланууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 7 апрель көчөсүн бойлой салынган Асман, Мейкин, Сыйордо, Ата, Акбулут жана Аксарай банкеттик залдарынын кожоюну 10 сентябрда кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматында тергөөдө Иса Ахунбаев көчөсүнөн Абсамат Масалиев проспектисине чейин салынган ресторан, тойканалар кызыл сызыктан чыгып, шаар куруу эрежелерин одуно бузуу менен курулганы аныкталган. УКМК шектүү ишкер каржылык мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланып, мамлекеттик кызматкерлер менен сүйлөшүп, ресторандардын аянтын чоңойтуп алганын кошумчалады. Ал УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, бул ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иштери жүрүп жатат. Шектүүнүн жакындары менен адвокаты азырынча комментарий берелек. Агартуу министри Догдургүл Кендирбаева Нарында жаңы мектептин ачылышына келчү конокторду сыйлоо үчүн мугалимдерден акча талап кылганы айтылып жаткан директор иштен алынганын бүгүн Facebook'тагы баракчасына жазып, ишти териштирүү үчүн аталган аймакка комиссия жиберилгенин билдирди. Мугалимди кыйнап бирөөлөрдү сыйлоого акча жыйноо мыйзамсыз. Бул мыйзамсыз иши үчүн директор кызматтан четтетилди. Кимге тамак уюштуруп, акча жыйнаганын териштирүү үчүн комиссия жөнөтүлдү. Тиешелүү кишилер жазасын алат деп жазды министр. Мунун алдында интернеттеги социалдык тармактарда мектеп директору менен бир мугалимдин кайым айтышып жатканы тартылган видео тарап кеткен. Тасмага директор мугалимдин конок тосууга 15 000 сом беришин талап кылганы түшүп калган. Маалыматтарга караганда, бул окуя быйыл 26 августта Нарын районуна караштуу Жер көчкү айылындагы Кыязов атындагы орто мектепте болгон. Телефон чалуулар жана ар кандай онлайн ыкмаларды колдонуп, интернет алдамчылыгын уюштурууга шарт түзүүгө шектелген эл аралык топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматта аталган топтун колунан КМШ өлкөлөрүнүн көптөгөн жарандары жабыр тартышы мүмкүн экени айтылган. Шектүүлөр Симбокс деп аталган атайын жабдыкты колдонуп, элди тузакка илишкен.
Ал мобилдик номер түзүү жана алмаштыруу үчүн колдонулат. Мисалы, Казакстанда туруп, Кыргызстанга чалса деле жергиликтүү номерлерден чалып жаткандай көрүнөт. Дал ошондой ыкма менен четте туруп, банк кызматкери жакын тууганы болуп, элди алдашкан. Ыкчам иликтөөнүн жүрүшүндө Бишкек шаарынан 31 жаштагы чет өлкөлүк жаран кармалды. Ал Россия менен Казакстандын аймагында симбокс жабдууларын орнотуу жана тейлөө менен алектенген. Ушундай кылмыштуу схеманын үзгүлтүксүз иштешин уюштуруу үчүн Кыргызстанга келген деп айтылат маалыматта. Ош облусунун Алай районунда тарыхый инсан, мамлекеттик жана саясий ишмер Алымбек Датка Асанби уулунун 225 жылдык мааракеси белгиленип жатат. Чыйырчык ашуусунда Алымбек Датка менен Курманжан Датканын айкелдери ачылды. Бул күндөрү спорттук мелдештер, кол өнөрчүлөрдүн шырдак, боз үй, каада салтты чагылдырган көргөзмөлөрү өтүп жатат. Мааракеге арналып төкмө акындар арасында айтыш сынагы, ат оюндары, салборун ордо уюштурулган. Мааракенин жүрүшүн жеринин кабарчыбыз Толубай Бурканбеков баяндайт. Курманжан Датканы менен Алымбек Датканы эстелиң тургузалы. Себеби экөө тең бир бүтүн, экөө тең bir дарактын тамырындай болгон тарыхый инсандар. Менин оюмча Алымбек Датка атабыз менен Курманжан Даткан энебиздин эстелигин бир жерге, бир паркка койсок, Түркияда бир чоң жеңиш болот. Ага жана аракеттерди баштап атабыз. Кудай буйруса, бул турмушка ашат деген ойдобуз. Иш-чара уус чеберлердин колунан чыккан шырдак көргөзмөсү менен башталды. Анда келген конокторго улуттук кол өнөрчүлүктүн мурасы болгон шырдактар тааныштырылып, маалыматтар берилди. Көргөзмөдө жалпы 280 шырдак жайылган. Ага катар Алымбек Датканын кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөдөгү орду жана ролу аттуу темада илимий практикалык конференция болуп өттү. Даярдап алгандан кийин мына шырдактардын ар кандай сүрөттөрү чегерилген, мына сүрөттөр түшүрүлгөн, оймолор түшүрүлгөн, оймолорду кесип алышат дагы, шырдактарды жасашат. Мына биздин Алай тоолору, Аскат тоолору, мына гүлдөрүбүз, ушул баар жокторду чагылдырып биздин уус чебер айымдардын жасаган, колунан жасалган шырдактарыбыз. Мааракенин жүрүшүндө эл аралык айтыштын тандоо туру дагы өттү. Аталган айтыш алым сабак форматында жүрүп, анын жыйынтыгында 16 кыргыз акын иргелип чыкты. Жарым финалда алар 4 казак акыны менен күч сынашты. Андан соң калыстар тобу тарабынан упай эсебинин негизинде жогорку көрсөткүчкө жеткен 8 акын финалдык турга жолдомо алышты. Финалдык айтыш 12 сентябрда Алымбек Датканын жайлоосунда өтүп, байге фонду 6 миллион сомду түзөт. Айта асылбастан көп мага ушуп турган элди айт, Алай деген жерди айт. Мен айтпай турган жер бекен, көрбөй жүргөн эл бекен. Ой, Алайда турган жерди айтсаң чындыгында эмне экен? Айтылуу Алайда Алымбек Датка атабыздын 225 жылдык салтанаттуу мааракеси болуп атат. Бүтүндөй дүйнө элдеринен келип, алардын арасында акындар келип отурат. Мына Казакстандан, Кытай Эл Республикасында Кызыл Суу Кыргыз автономиялык областынан, Өзбекстан Республикасынан келип атат. Ошо акындар буйруса Алымбек Датка атабыздын басып өткөн жолун даңазалап, эмгегин элге сиңирип, баягы кыргызда жакшы сөз бар, кыргыздар эмне үчүн атасын аш берет десе, тирүүлөрдүн ар намысын, тирүүлөрдүн баягы кайрат күчүн бекемдеп, ар намысын ойготуш үчүн аш берет экен. Бүгүнкү той кут болсун. Алымбек Датка атабыздын ушу сүйгөн тоолорун сактап келген ата журтун биз дагы Алымбек Датка атабыз сыяктуу кастарлап, кадрлап урпактарга өткөрүүбүздүн башкы милдетибиз болуп турат. Бүгүнкү айтыска сонау Казакстандан Тараз жеринен келип турмун. Жалпы дайындыгыбыз жакшы, өйткөнү Казакстанда Алымбек Датканы, Курманжан Датканын еңбектерин эл жакшы билет. Сондуктан дайындык өтө жеңил, жакшы. Қазір біз Қазақстандан 2 акын келіп отырмыз. Біреуі мен Тараздан, екінші атақты Серік Қалиевтің шәкірті Алтынбек деген жігіт.
Алымбек Датқасанбей уулунун 225 жылдыгына карата атайын Көкбөрү оюну дагы уюштурулган. Ага жалпы 8 команда катышып, алдыга Каракулжа жана Алай бир командалары озуп чыгып, азыркы учурда финалдык беттеш өтүүдө. Бул оюнга жалпы байге фонду биринчи орунга 600 000 сомду, ал эми экинчи орунга 500 000 сом, үчүнчү орунга 300 000 сом коюлган. Алай бир командасы Каракулжа командасын 3-2 эсебинде утуп, чемпиондук намга ээ болду. Ал эми өзгөн командасы 3-чү орунду багындырды. Üçüncü, dördüncü mesdaga Rohat komandası menен Özgön komandası betleship, Özgön komandası üçüncü orunu eğilip turат. Bayge fondu yani birinci mesdaga 600 000, ikinci mesdaga 400 000, üçüncü mesdaga 200 000, al эми төртүнчү месдага 100 000. Ар бир катышкан командаларга 50 000 сомдон. Мындан сырткары Калама жайлоосунда боз үйлөрдүн жарышы болду. Ага жалпы 200гө жакын боз үй катышты. Алар Кыргыздын улуттук баалуулуктарын, мурастарын көргөзүштү. Ошондой эле тарыхый экспонаттар боюнча да маалымат беришип, келген конокторго көргөзүштү. Боз үйлөрдө атайын түзүлгөн калыстар тобу баалады. Жеңүүчүлөр акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Алымбек Датқан 225 жылдыгына карата өткөрүлгөн салтанатта концерттик программалар тартууланды. Анда облус, райондордон келген өнөрпоздор өз таланттарын тартуулашты. Енді Алымбек Датқа тууралуу айтар болсам, биздин казакта да осундай датқалар көп. Экөөнүн тагдырлары бири-бирине окшос. Өтө окшос Алымбек Датқанын. Ол кишинин эл бийлегени, мен кеше жолда келе жатканда өзүм ойлап, касымдагыларга айтып келдим. Жалпы Кыргыздын осындай үйүп калууна, осылай мынандай тауды мекендеп, тауга эге болуп калууна, сол Алымбек Датқа алдындагы, соңундагы датқалардын эмгеги өтө ушан теңиз, өтө зор эмгектери. Курманжан Датқа анамыз тууралуу әңгиме өтө жогары, өтө бийик. Ала таудан да бийик деп айта алам. Иш чаранын 2-күнү 12 сентябрда уланып, Айтыш эл аралык таймашынын финалдык бөлүгү орун алат. Театр кызматкерлери тарабынан сахналык көрүнүштөр коюлат. Белгилей кетсек, салтанаттуу мааракенин 2-күнүнө өлкө башчысы Садыр Жапаровдун катышуусу күтүлүп жатат. Толбай Бурканбеков, Маруф Шакиров, Ош ТВ. Токмок шаарында жакынкы күндөрү Ислам академиясы ачылганы турат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн диний лидерлеринин делегациясын кабыл алганда билдирди. Анын айтымында академия диний сабаттуулукту жогорулатуу жана диний кызматкерлердин билимин арттыруу, кайра даярдоо максатын көздөйт. Президент азыркы заманда ар кандай диний агымдар көбөйүп, жаштар интернет жана соц тармактар аркылуу кантип азгырылып кеткенин билбей калып жатышканын белгилеген. Өлкө башчы ошондой эле Түрк мамлекеттер уюмунун диний лидерлеринин жыйыны жалпы түрк мамлекеттеринин руханий биримдигин бекемдеп, бир туугандык жана боордоштук мамилелерди арттырууда чоң мааниге ээ экенин кошумчалаган. Мына быйыл дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия президентке караштуу дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттик болуп кайра түзүлүп, менин жеке көзөмөлүмө кирди. Ошону менен катар диний сабаттуулукту жогорулатуу жана диний кызматкерлердин билимин арттыруу, кайра даярдоо максатында Токмок шаарында жакынкы күндөрү Ислам академиясы ачылганы турат. Жарандардын дин тутуу эркиндигин камсыздоо максатында жаңы мыйзам дагы кабыл алынды. Динди коомго кызмат кыла турган, элдин биримдигин чыңдай турган руханий өзөккө айлантуу биздин негизги максатыбыз. Бүгүн парламенттин жалпы жыйынында эл өкүлү Дастан Бекешев Бишкекте унааларды эвакуациялоону токтотуу маселесин кайрадан көтөрдү. Анын айтымында бул процесс бизнеске айланып калды. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчи орун басары Эмиль Жакыпов унааларды эвакуациялоо көйгөйдү чечүүгө жардам бергенин айтты. Ал борбордо тыгын мурдагыдан кыйла азайганын белгиледи. Азыр эл муну укса күлөт, кайсы жерде тыгын азайды, тескерисинче көбөйдү. Унаа токтоткон чөнтөкчүлөр алынып, чакан бизнес өлдү. Унаалар болсо жол боюнда токтоп турат. Эртеден кечке тыгын азайды деп алдап жатасыз. Отчет үчүн эле ушинтип айтып жатасыз, деди эл өкүлү. Эске салсак, Бишкек мэриясы жакында эле укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүү киргизүүнү демилгелеп, туура эмес токтотулган унааларды эвакуация кылуу жана жаза чегерүү укугун сураган. Кескин түрдө азайды. Мен сизге далилди видео менен берем.
мына Юнус Алиева көчөсүндө парковкалар алынды, бизнес, ички бизнес, майда бизнес өлдү, а машиналар керек болсо ошол эле жээкте турушат. Я даже ваших просил, вон, наведите порядок, либо разрешите, либо запретите всем. А сиз алда отасыз азыр бул жерде. Министрлер кабинети улуттук онкология жана гематология борборунун базасында өзөктүк медицина борборун түзүү чечимин кабыл алды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Эркин Чечейбаев Бишкекте өткөн эл аралык конференцияда билдирди. Чечейбаев Росатомдун колдоосу менен долбоор тез арада ишке ашаарына үмүт артып жатканын белгиледи. Ал аман калган бейтаптардын санын көбөйтүү үчүн онкология тармагы реформаланып жатканын кошумчалады. Заманбап жабдуу алып келүү боюнча Индия менен макулдашылган. Биз онкологиялык ооруларды дарылоодо эң алдыңкы технологияларды киргизүүгө умтулуудабыз, деди министр. Улуттук онкология жана гематология борборунун 65 жылдыгына арналган конференцияга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, жогорку кеңештин депутаты Венера Раимбачаева, ошондой эле Беларусь, Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан, Россия, Туркия жана башка өлкөлөрдөн келген онкологдор менен онкологиялык кызматтардын жетекчилери катышты. Бүгүндөн тарта Россияда статусун аныктабаган чет элдиктер, анын ичинде кыргызстандыктарда өлкөдөн чыгарылып, алардын кайра кирүүсүнө тыюу салынат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги эскертти. Мекеменин маалыматында сентябрдын башына карата көзөмөлдөгү адамдардын реестрине 86 000 кыргызстандык кирген. Жыл башынан бери андан 98 000ден ашык жаран чыгарылган. Алардын 14 000ден ашыгы өз макамын Россиядан чыкпай жөнгө салуу үчүн тийиштүү органдарга кайрылган. Ал эмес 84 000ден ашууну Россия Федерациясынын аймагынан чыгып кеткен үчүн реестрден чыгарылган. 2025 жылдын 11 сентябрынан тартып өзүнүн статусун жөнгө салбаган жана Россия Федерациясынын аймагында мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандар мажбурлап чыгарууга жана андан ары өлкөгө кирүүгө салынган тыюуга дуушар болот деп айтылат маалыматта. Россия Кыргызстанга инженерлерди даярдоого колдоо көрсөтөт. Бул тууралуу экономика министринин орун басары Искендер Асылкулов Спутник агенттигинин маалымат борборунда өткөн брифингде билдирди. Анын айтымында жаңы ишканалардын ачылышы менен өлкөдө техникалык кадрлардын жетишсиздиги маселе жаратууда. Мамлекет кесипкөй адистерди чет жактан чакырууга аргасыз. Өткөн айдын соңунда Ростех жана Бауман атындагы техникалык университет менен Кыргызстан үчүн инженердик кадрларды даярдоо боюнча макулдашууга кол койдук. Бир нече жылдан кийин кадр маселесин жабабыз деп ойлойм, деди Асылкулов. Белгилей кетсек, брифинг ЕИП өлкөлөрүнүн өнөр жайынын өнүгүүсүнө арналды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге жеткирилүүчү маалыматтар азырынча мына ушулар. Ушул жана башка маалыматтардан кененирээк кабардар болуу үчүн Ош ТВ Чекит KG расмий сайтыбызга же болбосо Instagram, Facebook, YouTube баракчаларыбызга катталып көрүп